Болды, тоқтатқыла. Сөз жоқ. Емне уақыт көрсетеді екен? Қамшыбек Қыдыршевич. Емне уақыт көрсетеді екен? Болды, тоқтатқыла. Тоқтатқыла сөз. Каалагандай калчап, каалаганын коркутуп, каалагандай кылып атат да. Алыңар аял кишиге күнүңөр түшүп калгандай болуп, алыңар мага эле жетип калса, Камчыбек Кыдыршаевич, сиздин да аялыңыз. Эльвира Сурабалдыева президентке кайрылып, убагында УКМКнын кысымына кабылгандар көп экенин айтты. Элдик видео көк бел ашуусунда фурадагы мөшөк пияз өрттөнүп жатат. Коррупция үчүн Ташиев 13 жылга отургузган токмоктун мурдагы мэри бошотулду. АКШда телефондон азан үнү чыккандыктан учак конууга мажбур болду. Кокуловго жооп президент депутаттардын кадыр баркын ким төшүрүп жатканын айтты. Ошолар жана башка кабарлар видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Депутаттык немени статусту кайра ордуна алып келип берсеңиз. Ар бир депутаттын өзүңөрдөн майда чүйдө бир маселени көтөрүп, болор болбос бирдеме менен уят болуп атсаңар элдин алдында, анан эл кантип сыйлайт анан? Кокуловго жооп президент депутаттардын кадыр баркын ким төшүрүп жатканын айтты. Депутаттардын кадыр баркынын түшүшү президенттен же министрлерден көз каранды эмес. Бул тууралуу бүгүн 11 мартта өлкө башчысы Садыр Жапаров жогорку кеңештеги жыйынында эл өкүлү Ерулан Кокуловго жооп берип жатып белгиледи. Депутаттардын кадырынын түшүп кетиши ар бир депутаттын өзүнөн президенттен эмес, майда чүйдө маселелерди көтөрүп, болор болбос бир нерсе менен элдин алдында уят болуп жатсаңар, эл кантип сыйлайт. Депутат деген орчундуу маселелерди көтөрүш керек, деди Жапаров. Президент депутаттарга коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жалпы маанидеги маселелерди көтөрүп чыгуу зарылдыгын эске салып, багыт берди. Bunun bardırı başkalarına ülgü olsun. Ülgü olsun. Все, бывает. Коррупция үчүн Ташиев 13 жылга отургузган токмоктун мурдагы мэри бошотулду. Сот Максат Нусубалиев жана аны менен кошо кармалгандардын өкүмүн өзгөртүп, үй камагына чыгарды. Иш кайрылган үчүн биринчи инстанцияга жөнөтүлдү. Былтыр июнда Камчыбек Ташиев согуш учурунда Нусубалиевди, анын кол алдындагыларды жана подрядчыны элдин даттануусунан кийин камакка алууну буйруган. Жыйынтыгында Нусубалиев 13 жылга эркинен ажыратылган болчу. Көкбелден түшүп атканда ушундай кырсык болуптур, жиндер өрттөнүп кетти. Элдик видео көкбел ашуусунда фурадагы мөшөк пияз өрттөнүп жатат. Социалдык тармактарда фурадагы мөшөк пияз өрттөнүп жаткан видео тарады. Видеонун автору кырсык көкбел ашуусунда болгонун айткан. Автордун жардам колун сынайын десем, жанымда эч нерсе жок эле дегенин угууга болот. Эльвира Сурабалдыева президентке кайрылып, убагында УКМКнын кысымына кабылгандар көп экенин айтты. Бүгүн 11 марттагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Эльвира Сурабалдыева УКМК тарабынан ишкерлерге негизсиз басым кысымдар болгонун айтып, президент Садыр Жапаровдун муну териштирүүнү суранды. Депутат айым убагында УКМКнын кысымына кабылгандар кайрылуудан коркуп жатышканын айтып, алардын көпчүлүгү мүлктөрүн тарттырып жиберген ишкерлер экенин белгиледи. Сурабалдыева алар арыз жазышса, президентке өзү жеткирерин убадалады. Эл өкүлү андан тышкары УКМК тарабынан мамлекетке алынган мүлктөрдүн тизмеси жарыяланышы керек деген кошумчалады. УКМК расмий тизмени жарыялаш керек. Канчасы ишкерлерден алдыны, канча өз ыктыяры менен болгон. Көпчүлүгүн ошол эле УКМКнын кызматкерлери өздөрүнүн туугандарынын аттарына каттап алышкан деген сөздөр болуп жатат, деди ал. Садыр Жапаров ички иштер министрлигине, УКМКга, башкы прокуратурага ишкерлерден түшкөн арыздарды дыккат кароо тапшырмасын бергенин, кезинде УКМКнын кызматкерлери тарабынан жасалган иштерди да териштирүү талабын койгонун билдирди. Ким эгер акчасын, үйүн, мүлкүн тартып алса, кайра кайтарып бергиле деген. Азыр мунун үстүндө иштер жүрүп жатат, деди өлкө башчы. Булак Суперкежи. АКШда телефондон азан үнү чыккандыктан учак конууга мажбур болду. АКШнын Southwest Airlines авиакомпаниясына таандык учак Теннесси штатынан Флоридага учуп бара жатканда Атланта шаарына конууга мажбур болгон. Бул тууралуу чет элдик басылмалар билдиришти. Учак конуудан кийин учак атайын багыттагы күч түзүмдөрү кирип келип, терроризмге шектүү жүргүнчүлөрдүн бирин кармашкан. Кийинчерээк кармалган адам мусулман экени белгилүү болгон. Учуу учурунда телефонундагы намаз убактысын эскерткен тиркеме иштеп кетип, азан үнү жаңырган. Экипаж бул үндү коопсуздукка коркунуч катары кабыл алып, диспетчерге кабар берген.
иштеген. Мындан улам учакты жана жүктөрдү атайын адистер текшерип чыгышкан. Жыйынтыгында эч кандай коркунуч жок экени аныкталып, кармалган жүргүнчү бошотулган. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Мен көп көтөрүп келгем, азыр деле айтып келе турган бир маселе бар. УКМК тарабынан аябай көп кемчиликтер кеткен. Азыр жаңы жетекчиликке да кайрылам, сизден да суранам. Арыз муун менен кайрылгандан корккон жарандар көп болуп атат. Ишкерлер көчөсү тоноп оокатын алып койгондор көп экен. Ошол ички иштер министри УКМКнын катарындагы адамдар экен. Кызматтан алынган адамдардын да фамилиясы. Анын баары сиз угат болуш керексиз. Бирок деген ал ишкерлерге ачык жазгыла десем, эми ошол адамдардын иштери, туугандары прокуратурада иштейт экен, администрация президентинде иштейт экен. Бишкек шаары ушунчалык кичинекей, тууган тушкандар менен элди ишкерлерди тоноп, аягында деген эл ошол иштеп жаткан жарандарыбыз коркуп, арыздангандан да коркушат. Эгер ошол адамдар арыз мундарын жазса, мен бул каттарды сизге түзмө-түз жөнөтөм. Кабыл алыңыздар деп да суранам да. Аябай көп учурлар болуп атат. Анан суранат элем, мамлекетке өткөрүлгөн мүлк боюнча УКМК расмий письмени жарыялаш керек. Канча оокат чынында ишкерлерден алынды, канчасы добровольно дегендей, канчасы принудительно, канчасы чын эле ошол мамлекетке өттү деген суроолор берип атат мага. Көпчүлүк учурларда ошол иштеп жаткан УКМКнын кызматкерлери өздөрүнө каттап алган, туугандарына каттап алган учурлар көп деп ачык айтылып атат. Бирок муну деген президентибизге жеткирип койгула, арызданганда биз коркуп атабыз, азыр деле коркуп атабыз деп атышат. Рахмат. Көкпелден түшүп атканда ушундай кырсык болуптур, жигиттер өрттөнүп кетиптир мына. Жардам бергенге менден да эчтеке жок эле. Пияз окшойт, пияз. Головасы мынау экен да бул. Депутаттык немени статусту кайра ордуна алып келип берсеңиз. Бул мен элдин арасындагы айтып аткан жокмун. Элдин арасында сөз жүрө берет. Ал туура эле нерсе. Мен ушул министрлердин арасында болуп атканда, мисалы биз министрлерге барганда биз өзүбүздүн көйгөйүбүз менен барбайбыз, Садыр Нуркожоевич. Биз барсак биз элдин көйгөйүбүз. Депутаттардын кадырынын түшүп кетиши ал министрден же менден, президенттен эмес. Ар бир депутаттын өзүңөрдөн. Майда чүйдө бир маселени көтөрүп, болор болбос бирдеме менен уят болуп атсаңар элдин алдында, анан эл кантип сыйлайт анан? Депутат деген орчундуу маселени көтөрүш керек. Эл үчүн, мамлекет үчүн жалпы маселени көтөрүш керек. Анан бир болор болбос бирдеме менен эме кылып атсаңар, ал өзүңөрдөн ал. Министрлерди болсо мен депутаттарды күтүүсүз кабыл алганга шарт түзүп бергиле. Эми депутат элдин өкүлү, антип коридордо же болбосо тетиги немеде туруп калбасын. Депутат барса неме кылгыла, кабыл алгыла дароо эле. Кезексиз кабыл алгыла. Жеке маселеси менен барса дароо жөнөтүп койсоңор болот. Эгерде мамлекеттин маселеси менен Эрулан мырза айткандай барса, керек болсо 1 саатты баарлашкыла да ошол маселени чечкиле. Анан жеке маселе менен баргандар да көп да.
маселе менен жүргөндөрдү да көрүп атпайсызбы? Рахмат.